Акыркы кездерде Баткен облусунда COVID-19 илдетине чалдыккан жарандардын саны өсүүдө. Коронавирус, пневмония оорулары эле эмес, аба ырайынын өзгөрүшү менен сасык тумоо да күч алып жатат. Тумоолоп калган кезде бейтаптардын иммунитети түшүп, башка илдеттерге тез чалдыгуусуна түрткү берет дешет. Андыктан коомчулукта сасык тумоонун алдын алуу учурдун талабы болуп турган чагы. Ооруканаларда, жеке клиникаларда сасык тумоонун алдын алууга каршы эмдөө жүрүп жатат. Адилет, молодец бала. Зор бала экен да, я? Ана, зор бала экен бу. Ана. 65-тен жогорку жаштагыларга, анан жаш балдар ошо группа рискадагыларга неме мамлекет тарабынан берилди. Эми калган жарандарыбыз ошо өздөрүнүн ден соолугу үчүн кам көрүшүп, ошо грипп болду дагы алдын алып койсо жакшы болот эле да. Бул ошо биздин неме центрден бизге жөнөтүлдү бүгүнкү күндө. Ошол бүгүнкү күнү мына 2-3 күндөн бери ошо грипп болду, биз сая баштадыкчы. Биз ошол Баткен шаарында турабыз. Анан бүгүнкү күндө ошо Кызылкай шаарында дагы жеке менчик клиникаларда келди, аларга дагы жибердик. Мейлик менен бүгүнкү күндө ошол жеке менчик клиникалар менен да сүйлөшүп атабыз. Ал эми дарыканалар сасык тумоого, вируска, өпкөнүн сезгенүүсүнө каршы дары-дармектер жетиштүү экенин айтышат. Айрым дарыканаларда сасык тумоонун алдын алууга, эмдетүү үчүн грипп болду да табууга болооруна рейдтин жүрүшүндө күбө болдук. Жергиликтүү жашоочулар вируска каршы дары-дармектерге караганда сасык тумоого каршы каражаттарды көп сурап жатышканын билдиришти. Гриппке каршы порошоктордун баардык түрү бар, Согриппен, Тайлахот, Максикол, Золотая звезда, Колдрекс. Учурда облус борборунда дарыканаларда дары-дармектерге тартыштык жок. Баалар көтөрүлбөстөн мурдагы калыбына келтирилген дешет адистер. Элдер азыр антибиотиктерди алып атышат, анан табылып алып атышат. Ден соолук башкы байлыгыбыз. Ар бир жарандын ден соолугунун саламаттыгы өлкөнүн коопсуздугу. Өз ден соолугубузду коргойлу. Каныша Яшимова, Расул Каныбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.